тармагындагы ар кандай көйгөйлөрдү жана маалыматтарды жалпы коомчулукка жеткирип турган ЛТРдин Билим Илим каналынын педагог көрсөтүүсү кайрадан түз эфирде. Саламатсыздарбы? Негизи эле Кыргызстанда билим берүү жеке менчик жана мамлекеттик болуп бөлүнүп келет. Бүгүнкү күндө жалпылап алып караганда эмнегедир жеке менчик мектептерге ата-энелердин кызыгуусу арбын деп айтууга болот экен. Сиздер бүгүн биздин педагог көрсөтүүбүздөн деги эле мамлекеттик жана жеке менчик мектептердеги билим берүү, анын артыкчылыгы, өзгөчөлүгү жана айырмачылыктары боюнча билмексиздер. Демек, сиздер ушул тема боюнча кайдыгер болбосоңуздар, өзүңүздөрдүн кандай бир сунуш пикирлериңиздер болсо, анда сөзсүз түрдө бүгүн бизге кайрылып студиябызга келген адис эксперттерден жооп алып калууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Анда эмесе мен студиябызга келген адистер менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Бектурсун Көкөнов Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башкы адиси. Жана ошондой эле Айгүл Атабекова Академия Роста интеллектуалдык өнүктүрүү борборунун Ош облусу боюнча жетекчиси. Урматтуу агай жана эжеке, биздин студиябызга кош келипсиздер. Деги эле ушул бүгүн сиздерди жалпы коомчулукка, анын ичинде ата-энелерге ушул жеке менчик жана мамлекеттик билим берүү боюнча өзүңүздөрдүн маалыматыңыздарды берет деген ойдо чакырып жатабыз. Албетте убакыттап келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе ошол алгачкы сөздү Бектурсун агай сизден баштасам. Деги эле бүгүнкү күндө ушул бир нерсени сөз кылардан алдын сөзсүз түрдө ага түшүнүк, аныктама берип алышыбыз керек да. Мамлекеттик билим берүү, анан жеке менчик билим берүү деген эмне? Бүгүнкү күндө Ош шаардык билим берүү башкармалыгында канча мектеп мамлекеттик, ал эми канча мектеп жеке менчик? Мамлекеттик билим берүү деген мамлекеттик мектептердин имараттары шаардык муниципалдык башкармалыгына башыйт. Ал эми мугалимдер мамлекеттин эсебинен айлык алган үчүн мамлекеттик мектеп деп аталат. Ал эми жеке менчик мектептер жеке адамдын мектеби болгон үчүн алар жалдап иштешет, ошол жеке адамдан айлык алып иштешет. Ошонун имараты дагы жеке менчик болгон үчүн, мугалимдерди да жалдап алган үчүн ал жеке менчик болуп эсептелет. Эми бизде шаарда 55 мамлекеттик мектеп бар, 30 жеке менчик мектеп бар. Ошондо бизде 82.753 окуучу бар болсо, ошонун 76.000 мамлекеттик мектепте окуйт, 6.660 жеке менчик мектепте окушат. Эми ошондо бизде азыр жеке менчик мектептер 30 болгонуна карабастан, мамлекеттик мектептердеги 2 мектептин гана окуучулары жалпы 30 мектепте окуйт деп койсок болот да. Демек, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер бүгүн педагог көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Эскерте кетүүчү жагдай, албетте бүгүнкү биздин мамлекеттик жана жеке менчик мектептердеги билим берүү, алардын айырмачылыктары, өзгөчөлүктөрү боюнча өзүңүздөрдүн суроо сунуш пикирлериңиздерди албетте калтырып өтсөңүздөр болот. Ал үчүн бизде сиздердин кызматыңыздарда телефондорубузда иштеп жатат. 032 22 коду менен 72105 телефонуна түз байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми 0550 коду менен 288176 номерине өзүңүздөрдүн SMS билдирүүлөрүңүздөрдү жөнөтсөңүздөр болот. Андан сырткары биз Facebook тиркемесинде дагы Билим Илим каналынын баракчасында түз алып берүүнү улантып жатабыз. Ошол жерден дагы өзүңүздөрдүн суроо сунуш пикирлериңиздерди калтырып өтсөңүздөр болот. Айгүл эжеке, айтып өтсөңүз, бүгүнкү күндө эмнегедир ушул жогорудагы айтып өткөндөй, окуучулардын көпчүлүк бөлүгү мамлекеттик мектептерде окуп жатса дагы, эмнегедир ата-энелердин ошо эң сөзсү дейли, алардын кызыкканы ушул жеке менчик мектептер да. Эмне үчүн бүгүнкү күндө ушул жеке менчик мектептерге суроо талап күч болуп жатат деп ойлойсуз? Жеке менчикке суроо талап көп болгондун себеби, биринчиден бүгүнкү күндө заман талабы болуп атат. Жумуш учуру дагы эртең менен саат 8-ден кечки 9-га чейин, эртең менен 9-дан кечки 5-ке чейин болгондуктан, ата-эне баласын ошол убакытта толук кандуу бирөө карап турушун, же болбосо бир жерде турушун каалап, ошол 8-ден кечки саат 5-ке чейин бир жерде кылып, ошо жеке менчикке берип атышат да. Жеке менчик мектептер азыр ошол ата-эненин талабына карап иштеп калышты да. Андан сырткары жеке менчикте дагы бир жакшы жери кошумча курстары, же болбосо кошумча дагы балдарды интеллектуалдык жактан өнүктүрүүчү өздөрүнүн курстары бар да, ар түрдүү робототехника, ментальная арифметика, эдетика. Ошол эле
учурда чет тилдерге үйрөтө турган же бийге, музыкага үйрөтө турган түрдүү курстары бар. Мисалы үчүн бала эртең менен 8-ден саат 12-ге чейин окуй турган болсо, 12-ден кечки 5-ге чейин ошондой курстар менен алек болот да. Мындайча айтканда, бул учур ата-энеге ыңгайлуу болуп атат. Бир эле мектепке барат, кошумча курстарды үйрөнөт, ошол эле сумманын бардыгын жеке менчик мектептерге берет. Ошол менен баласын караса ий окуп атат, ошол эле учурда курстар менен дагы алектенип атат. Ошол себептен бүгүнкү күндө ата-энелер жеке менчик мектептерге көбүрөөк балдарын берет. Ошол эле андан сырткары дагы бир нерсе, жеке менчик мектептерге көбүнчө күчтүү мугалимдер өтүп кетти да бүгүнкү күндө. Себеби ал жакта айлык маянасы жакшы төлөнөт. Эгерде бүгүнкү күндө орто эсеп менен мамлекеттик мектепте мугалим 15 000 айлык ала турган болсо, жеке менчик мектепте 30 000 айлык алышы мүмкүн. Элестетиңиз, эми 2 айлык айлыгын 1 айда алып атат дагы, ошол менен 30 000 айлык. Андан сырткары жеке менчикте тиги мугалим үчүн бардык шарттарды жаратып берип атат. Технология жагынан компьютер дейби, электронный доска дейби, колдонуучу буюмдар дейби, бардыгын кылып берип атат жеке менчик жагы. Ошол эле учурда кандайдыр бир өзүн өнүктүрүүгө дагы директор, ошол жеке менчик ээси ата-энелерди кармап калыш үчүн мугалимге жакшы шарт берип, күчтүү мугалимдерди алып кетип атат. Ал эми күчтүү мугалим бар жерде окуучулардын бардыгы, ата-эненин бардыгы бара берет да. Мисалы үчүн мен Жомарт Бакунбаев атындагы гимназия мектебин бүтүргөн болсом, учурунда күчтүү мектеп болчу. Азыр ал жерде күчтүү мугалимдердин бардыгы башка жака кетип калган. Ошондуктан мугалимдин дагы ал жака агып кетүүсү дагы бул ата-энелерге ошондой түрткү болуп атат. Агай, ушул маалыматтардан кийин сөзсүз түрдө сизге кайрылгым келип жатат. Бүгүнкү күндө мынакей Айгүл эжеке айтып өткөндөй, ата-эне үчүн ыңгайлуу дагы эң сонун шарттар бала үчүн түзүлгөн, ал ата-эне үчүн дагы ыңгайлуу деп жатат да. Анан бир четте мугалимдер үчүн дагы айлыгы 2 эсе көбөйөт. Андан сырткары мугалимге бүтүндөй жакшы билим берүүсү үчүн баардык тараптан ага шарт мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн деп жатат. Ушул эле нерсени мамлекеттик мектепте жасаганга болобу? Мамлекеттик мектептерде деле ошол тиешелүү кружоктор бар. Эми жанагындай ОРТга жана башкаларга, олимпиадаларга даярдай турган жанагы кружоктор даярдоо резервтер, олимпиадалык резервтер бар. Эми ошону мугалимдин айрым мектептерде мүмкүнчүлүктөрү бар даярдаганга. Айрым мектептерде 3 смен окушат дагы бош класс жок болуп калат да. Ошон үчүн кыйналып даярдашат. Эми мына мисалы үчүн бизде мына Киров мектебин ала турган болсок, 1200 окуучуга эсептелген, 3800 окуучу окуйт. Нариман мектеби, Макаренко мектептери ушундай акыбалда иштейт. Эми ошондо шарттары жакшы эле, бирок ал эми айрым мектептерде 2 смен же 1 смен боло турган болсо, ал мектептерде мисалы үчүн Гагарин мектебинде орус классты ачканга чейин окуучулардын саны аз болчу, 1 смен окуп жүрүшкөн. Аларда шарттары кеңири болчу. Ушундай эми бир мектеп менен бир мектептин возможностторун салыштырып айтуу кыйын, бирок мамлекеттик мектептерде мүмкүн болушунча билимди терең берүүгө аракет кылышат. Ошондой эле азыркы учурда биз жанагы жалпы республикалык тестирлөө, республикалык олимпиаданын жыйынтыктары боюнча алганда бизге жеке менчик мектептер азыр эми СЕМО менен СЕБАТ эле конкурент болбосо, башкалары конкуренция жарата элек азыр так. Бирок ушул мамлекеттик мектептер деле өзүнүн жанагы эмне деп коебуз, билим сапатын, сапаттуулугун азыр кой бере элек да. Эми күчтүү мугалимдер кетип калса деле дагы эле күчтүү мугалимдер чыга берет. Демек ушул күчтүү мугалимдер жеке менчик мектепке агылып кетип жатат дегенге сиз толугу менен кошуласызбы? Эмне үчүн сиздер ушул өзүңүздөрдүн билим сапатыңыздарды азыркы айтып аткан деңгээлден дагы жакшы көтөрүш үчүн кармап калууга, күчтүү мугалимди жеке менчик мектептерге жибербей кармап калууга мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Жеке менчик мектептерге кетпей койгон мугалимдер бизде көп. Мисалы үчүн жылына алар баардык мугалимдерге агитация кылып чыгышат. Олимпиаданын жеңүүчүлөрү барларга бизде эми жана мугалимдердин диагностикалык анкетасын жүргүзүп атабыз, күчтүү мугалимдерди аныктап коебуз биз. Алар даяр мугалимдерди даже бизде бир эле жеке менчик мектептер эмес, университеттер талашып турушат. Ошону көнүп калган коллективинен кеткиси келбеген мугалимдер бар. Экинчиден бизде баягындай сезим бар да, аяка барсам кантип сабак бере алам, андан көрө көнүп калган жеримде, көнүп калган коллективим дегендей
кеткиси келбегендер бар, айрымдары эми баягы тобокелге салып кете беришет. Бирок ошол жердин талаптарына чыдабай кайра келгендер дагы бар. Эми бул мугалимдердин өзүнүн эркине карайт. Ушул жерде бир тактап кетүүчү суроо болуп атат агай. Жеке менчик мектепте эле, мамлекеттик мектепте эле бир эле программаны окушабы же кандай деген? Мамлекеттик жалпы мына бизде окуу программасы, окуу планы жыл башында өкмөт тарабынан бекитилип, министрдин буйругу менен жалпы базистик учебный план чыгарылат. Мамлекеттик мектеп дагы, жеке менчик мектептер дагы ошону негиз кылып алышат. Анча-мынча жанагы кружоктордун эсебинен же тияк гуманитардык багытта же так илимдер боюнча тандап алып туруп ошону тереңдетип окутушкандар болбосо, ошо негизинен эле ушундай эле программа менен иштешет. Мына немеде международная школа Кыргызстана деген бар бизде, ошол англис тилинде окутат, бирок негизинен биздин программаны колдонушат. Бирок сөзсүз түрдө билим берүү жана илим министрлигинин программасын колдонушат. Алар министрликтен түз окуу программасын ошол жактан бекитип келишет. А биздин шаарда мамлекеттик мектептердин окуу пландарын биздин шаардык билим берүү башкармалыгы бекитет. Айгүл эжеке, кийинки суроо сизге болот. Негизи эле ушул мамлекеттик мектептерде окуу процесси, бир күндүк окуу процесси 6 саатта, бир жадыбал боюнча 6 саат окушат. Ал эми жеке менчик мектептерде айрым учурларда ушул башталгыч класстарда деле 8-9 сабактан саат коюп коет да, 8-9 саат. Бул ошол балдардын жаш өзгөчөлүгү эске алынабы, алардын физикалык жактан баягы кечке сабак окуп отура берсе, алардын физикалык жактан өсүүсүнө доо кетпейби, баланын мээси тез чарчап калбайбы, ушул нерселер эске алынып, андан кийин сабак жадыбалга коюлабы, кандай? Бул айтайын дегеним, жеке менчик мектептерде ушундай болсо, ал эми мамлекеттик мектептерде канча жылдан бери өтүп келген тажрыйбанын негизинде анан кийин ушул 6 саат деп кабыл алынган болуш керек, жеке баланын физиологиялык акыл эстин өнүгүүсү жагынан деген суроо да. Жеке менчик мектептер бүгүнкү күндө жаңы инновацияга карап кадам таштап атышат дагы, анан көбүнчө баягы чет жакка барып, көрүп келип, анан ошол жактагы ыкмаларды өздөрүндө колдонуп атышат да. Бул жакшы нерсе. Анан балдардын өсүшүнө, акылына дегенде бул 9 саат мектептеги башка мамлекеттик мектептегилерде 6 саат боло турган болсо, жеке менчик мектепте 9 саат боло турган болсо, эч кандай, мен ойлойм, таасир бербейт да. Себеби мамлекеттик мектепте өзүнүн стандарты бар. 45 мүнөт, андан кийин 5 мүнөт тыныгуу деп туруп, ошол менен 6 саатка барат. Эртең менен 8ден болсо саат 12ге чейин. Ал эми жеке менчик мектептерде мисалы үчүн балким 45 мүнөт окуудан кийин 10 мүнөт тыныгуу болушу мүмкүн, же 15 мүнөт тыныгуу болушу мүмкүн, же сабактардын арасында мугалим интерактивдүү сабактарды колдонуу менен оюндарды кылып, андан кийин дагы материалды түшүндүрүп, убакыт мисалы үчүн 1,5 сааттык болушу мүмкүн да. Бул жерде ошол жеке менчиктер өздөрү койгон саатка ылайыкташтырылат да. Ошол эле мамлекеттик мектептеги эле 6 сааттык, аларда 9 сааттык убакытты гана бир аз айырмалап туруп, мындай узартып коет да. Ошонун негизинде бул балага жакшы эле таасир берет. Анан кийин бүгүнкү күндө биздин 21-кылымдын жаштары деп коебузбу, же поколение Z деп коебузбу, Z муундары деп. Алар гиперактивдүү. Алар бардык маалыматтарды тез кабыл алат. Байкайсыздарбы, жаштар, мисалы үчүн 3-4 жаштагылар эле колуңуздагы телефонду же айпадты же болбосо планшетти кармап туруп, бизге караганда бат өздөштүрөт дагы, көп нерсени табат. Демек, алардын акылы бүгүнкү күндө бизге, мисалы үчүн 20-кылым деп, 21-кылым деп бөлгүм келбейт, бирок айырма бар. Биздин жаштарга азыркы берип аткан маалыматтарды көбүрөөк сиңиши, ал эми мектептерде окуткан дагы да болсо аларга жакшы. Ал эми мисалы үчүн 9 сабактан кийин алар кадимки эле кайрадан эле курстарын окуп атпайбы? Программа бүттү, дагы кошумча билим алып атышат. Саат 5ке чейин билим менен камсыз болуп атат, же спорт менен машыгып атышат, Ошол учурда элестеттиңиз, бала демек ошончо жетишип аткандан кийин ага эч кандай зыян келтирбейт. Эгерде бала тубаса, кандайдыр бир өзүнүн оорукчандыгы менен төрөлсө, же болбосо турмуш шартка байланыштуу туура эмес тамактанып же башка нерселер аркылуу гана адамдын ден соолугуна зыян келген болсо, же болбосо кийинчерээк мындай ар кандай оорулар, жугуштуу оорулардан жугуп баланын организмине, мээсине мындай жалпы эле өсүшүнө таасир берген учурда гана бул көбүрөөк маалымат кандайдыр бир деңгээлде таасирин бериши мүмкүн.
Бирок мен ойлойм, билим берүү министрлиги тарабынан алып иштеген жеке менчик мектептер 9 саат кылабы, 10 саат кылабы, 5 саат 5ке чейин кармап атабы, бул балдарга ылайыкташтырылып, башкача кылып өзгөртүлгөн формат болуп эсептелинет. Ошон үчүн бул жерде эч кандай коркуштун кереги жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, биздин көрсөтүү түз эфирде уланып жатат. Андыктан экранда чыгып турган 2 номер аркылуу бизге түз байланышка чыгып, жана ошондой эле СМС билдирүүлөрдү жөнөтсөңүздөр болот. Бектурсун агай, айтып өтсөңүз, негизи эле ушунча жылдык педагогикалык жаатта иштеген эмгек тажрыйбаңыз аркылуу балага бир күн эртеден кечке 9 саат сабак коюп окутууга сиз жеке пикириңизде кандай карайсыз? Бала ушул белгилүү убакыттан кийин ошол берилген программалар макул, ушул заманбап болсун, технология өнүгүп атканда өнүксүн, жаштар ушунчалык билим алсын деген менен бала белгилүү ушул убакыт берилгенден кийин андан кийинки сабактарды кабыл албай калышы мүмкүнбү? Эми бала жаш өзгөчөлүгүнө жараша күнүнө мисалы үчүн 1 саатта 7 терминге чейин жаңы сөздөрдү өздөштүрө алат да, андан ашыкчасын уже өздөштүрө албайт, унутуп калат. Угушу мүмкүн, бирок эсинде калбайт. Эсинде калбайт. Түшүнүшү мүмкүн, кайра эсинен чыгарып коет да. Ошол баардык нерселер эске алынган. Мына 5 саат, 4 саат, 3 саат, биринчи класстарда 5 саат окушат да, анан 4 саат өтөт, анан 5 саат өтөт акырындык менен. Эми азыр мындай маселе болот да, бу жерде жеке менчик мектептерде интерактивдүү методдор менен өтүп, анан инновация менен өтүп деген, ал эми бизде Кыргызстанда демократия болгон үчүн баардык интернетте ошолор бар. Мамлекеттик мектептер калып калган жок. Ошол жерде деле ошондой эле сабактар өтүлөт. Бирок негизги жеке менчиктеги мектептердеги өзгөчөлүк буларда жанагы балдардын эс алдырып туруп, анан ойноп атып билим алуусуна көбүрөөк шарттар жаралат. Ал жерде дагы мисалы үчүн окутуп алып, отуруп алып эле, сен 9 саат отургузуп алып эле, сен аны айт, сен буну айт дебейт да. Мисалы үчүн ошо 4 саат программа бүткөндөн кийин алар ошо рисованияга 1 саат кирип чыгышы мүмкүн. Ал внеклассный деп коет да. Ушул маселелерди азыр айтып атпайбы, танцага кириши мүмкүн, музыкага барышы мүмкүн, дагы башка, алар как кружок кете берет. Ал баланын кабыл алуусуна анча эле таасир этпейт да. Ошон үчүн жанагы тамак аш берилет, ал жерде эс алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошолордун бар жогу ал сабакка кирбейт да. Сабак деген мектептеги окуу программасы боюнча өтүлгөн жанагы билим берүү деп эсептелет. Ошон үчүн азыркы жеке менчик мектептерде балдарды ойнотууга, тияк бияктарга шарттар түзүп коюшат. Негизинен ошол ойын аркылуу билим алууга көбүрөөк шарт түзүлөт. Негизи эле жеке менчиктебей же мамлекеттиктебей бүгүнкү күндө ушул тапшырмаларды даярдоодо бар экен да. Сабактан кийин бала кечке мектепте убактысын өткөрүп, анан тапшырманы даярдап кетет экен да. Негизи менимче ушул көп жылдан бери билим берүү системасында бул тапшырма үйгө берилчү да. Ошол нерсени мектепте жалпы окуучулардын катышуусунда даярдап койгонго кандай карайсыздар? Мүмкүн болсо экөөңүздөр тең эле жооп бере өтсөңүздөр. Бизде мисалы үчүн интернат бар. Бул жерде Терешков атындагы мектеп интернаты 9 жылдык. Ал жерде балдар окушат, 6 саат кадимгидей окушат дагы, түштөн кийин эртеңки сабакка даярданып 2 саат убакыт берилет. Ошол убакта балдар 2 сааттын аралыгында сабактарын толук даярдап, эжекелерине көргөзүп, анан эртерээк бүткөндөр эртерээк чыгып кете берет, кечирээк бүткөндөр кечирээк, ошол эртеңки сабакка даярданып алат. Бизде айрым ата-энелердин балдарды сабак даярдаганга возможносту жок. Мисалы үчүн бир комната үйдө жашагандар бар да. Муну дагы бизде 1-2 мектепте муну практиковать этип көргөнбүз. Сабактан кийин ошол балдарды бир класска чогултуп отургузуп, сабактарын даярдатып, себеби ал бир комната үйдө стол барбы жокпу, окушуга шарт түзүлгөн эмеспи, онун урушканы кармаса инилери келип алып туруп, карандашын алып туруп, тетрадын чызып коюшу мүмкүн. Аны ыйлатканда апасы урушат оны. Ошон үчүн биз мындайларда практиковать эткенбиз. Азыр айрым мектептерде ошондойлор да бар. Общежитте жашаган, бир комната үйдө жашаган, семейный общежитте жашагандарды. Эми бунда биз мүмкүн болушунча окуучулардын сабакка даярдануусуна ушундай шарттар түзүүнүн аракеттерин көрөбүз. Эми жеке менчик мектептерде деле үйүнө тапшырма берилет. Бирок ошол мектепте сабактарын даярдап алган алардын ошол өзгөчөлүктөрү бар.
Ошол үйдө даярдаган менен мектепте даярдагандан айырмасы эмне? Негизи үйдө даярдап келген тапшырма эффективдүүбү же класста даярдагандай балага көбүрөөк жугумдуу болобу билим деген суроо болуп атат да. Азыр бизде мына ар бир балада үйүндө да телефон бар да, себеби биз онлайн окуттук. Балдардын өзүнө коюп койсоң, телефонду алып туруп, Google'га кирип туруп, 4-кө 4-тү канча кошсо канча болот десе 8 деп айтып коет да ал. Бул оңой жагы, бала өзүн өзү даярдабайт. Ошон үчүн сабакты өздөштүрбөсө да Google'дан айтып, мынабы глагол кандай бөлүнөт деп койсо, ошону да айтып берет. Ошон үчүн балдар мунун бар жогун өздөштүрүп алган, шап-шап жазып барып калат. Эми мектепте даярдаганын өзгөчөлүгү айрда мугалим карап турат. Кошумчалап айтсаңыз болот. Мен ушул жерде дагы агайдын сөзүнө кошулам. Азыркы бүгүнкү күндө балага үйдө шарт түзүлбөй калган жерлери дагы бар да. Мүмкүн анын ата энесинин да убактысы жок болушу мүмкүн. Ата энеде да, себеби эртең менен кечке чейин иштейт, анан иштен келип чарчайт, балага көңүлү бурбайт, тамак жасаш керек, ал бул кылыш керек. Анан бул жерде дагы бир нерсе, билим берүү, Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамында 53 пунктта ата энеге так даана жазып койгон. Ата эне мугалим менен тыгыз иштеп, ошол эле учурда үйдө баланын окушуна шарт жаратыш керек деген жери бар да. Ата эне бул жерде эгерде тапшырма үйдө аткара турган болсо, ата эне сөзсүз түрдө балага жардам берип, кандайдыр бирдеңе көрсөтүп, баланы тапшырманы кандай аткарыш керек, же болбосо ал жерде эми мисалы үчүн 16 сабак боло турган болсо, 16 сабак бар жалпы мектептерде стандарт боюнча. Ошол сабактардын арасынан даярданып атышканда, ошол предметтерден даярданып атканда балага өзүн даярдаган ата эне үйрөтүш керек да. Бирок бүгүнкү күндө ошентип үйрөткөн ата энелер аз. Бардыгы үйрөтпөйт деп айта албайм. Баласына кызыгып, сен тапшырманы аткар, мына сенин өзүң бөлмөң, анын ичинде мына столуң, мына сенин жаза турганың деп ыңгайланган үй бүлө аз. Анан ал эми көбүнчө эле өзүң даярдачы, өзүң окуп айтасың, эжекең эч нерсени үйрөтпөдүбү, же болбосо китебиңде жазылган да деген нерселер көбүрөөк учурайт. Анан жеке менчик мектептерде ошол айтып атпайбы, саат 5ке чейин, 6га чейин кармашат дагы, анан ошол жерде чогуу даярдашат, баягы ойноп даярдашат, башка кылып даярдашат дагы, чогуу даярдашат. Бирок мамлекеттик мектептерде дагы бүгүнкү күндө 2 сааттан алып калып даярдагандар бар. Алар дагы сабактан кийин калганда, мисалы үчүн 1-4 класска чейин окугандардын арасында, 4 класстан 9 класска чейинки окугандардын арасында мугалимдер менен окуучулар өздөрү тыгыз иштешип, тапшырмаларын аткарып кеткендери, же болбосо мугалим менен тыгыз иштешип, тапшырмасын даярдагандар бар. Тапшырманы даярдоодо мүмкүн болушунча баланын өзүнө коюп, аны мындай өз алдынча болгонго аракет кылдырыш керек да. Себеби эмнеге? Эгерде агай айткандай эле туура бүгүнкү күндө технология аябай өнүктү, телефонду кармабай эле бардыгын таба турган болсо, өзүңүздөр көрдүңүздөр, кече жакында эле 2 саатка интернет өчүрүп койду. Андан сырткары эле кече күнү мына ушул айда эле свет өчүп калды жарым саатка. Ошондой учурда технология колдонулбай калганда баланын мээсинде эч нерсе жок экенин байкаса болот. Эгерде бала өзү изденип, китепти окуп, чындап эле 2 кошко 2 кошто 4 болору, же болбосо Ньютондун закону мындай экен, же болбосо химияда тыгыздык мындай экен дегенди өздөрү үйрөнгөн болсо, бул мээде калат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ата энелер мугалимдер менен тыгыз иш алып барып, үйдө шарттарын жаратып бериш керек да. Анан баланы тапшырма аткарганга тыгыз кызматташыш керек. Бүгүнкү күндө жеке менчик мектептерде дагы, мамлекеттик мектептерде дагы балдарды сабактан кийин калтырып даярдоо ыкмасы колдонулуп келет. Бар андай. Кийинки суроо агай сизге болсун. Бүгүнкү күндө негедир ошол жеке менчикте мектептер ачылганда эле башталгыч класстары көп ачылат экен дагы, ал эми жогорку класстарга барганда алар аз экен да, жогорку класс окуткан жеке менчик мектептер аз экен. Ошол башталгыч класс бүткөндөн кийин ал кааласа каалабаса мамлекеттик мектепке өтүп окуйт. Ошол өткөндөн кийин ал баланын сабакка болгон кызыгуусу кетип калбайбы? Себеби жогоруда сиздер жеке менчикте мындандай мүмкүнчүлүктөр бар, мындай шарттар бар, бала үчүн бүтүндөй шарттар түзүлгөн деп жатпайсыздарбы? Ал жеке менчик мектептен мамлекеттик мектепке өткөндө бир аз билим алуусу солгондой түшпөйбү деген суроо да. Эми анын себеби мында турат да. Бакча ача турган болсо, же жеке менчик мектеп ача турган болсо, начальный образованияга ачышат. Ал жерде бизнес жакшы кетет. Себеби 30 окуучуга же 15 окуучуга бир мугалим. Чоң класстарда болсо 20 предметке 20 мугалим жалдап алыш керек.
ошондо бизнесинин жарымынан көбү кетип калат. Ошон үчүн ыңгайсыз болуп калат. Бул бакчаны ачканда дагы, мектепти ачканда дагы. Кийин анын окуучуларын ата-энелер да талапты кыла баштайт. Сен окуттуңбу? Бизге да канча окутуп берди. Анан айрымдары 5-класста ачат, 6-класста ачат, акырындык менен коллега түшүп кетет. Эми бизде да ушундай болуп түшүп келатат. Андан кийин мынабу биз жанагы маселеге кайрылып коеюн мен. Онлайн окуттук да. Онлайн окутканда ата-эненин балдарга кандай мамилеси бар экени көрүндү. Айрым жерлерде балдар суицидке бара баштады. Себеби ата-эне балага көңүл бурбады. Деңгээлинде деп ойлойт да, жаш баланы сен 2-ге 2-ни кошконду билбейсиң деп чокулдатып ура баштайт. Анан бала жанагы китептен коркуп калат, китепти ачкандан коркот. Себеби китепти ачса эле апасы же атасы келип ура баштайт. Ошон үчүн бизде мугалимдердин мээнетин ушудан билиш керек да ата-эне. Ал бир баласын окута албай, ызы-чуу салып туруп, уруп, баласы чоң балдарды вообще эле үйүнө эшикке чыкпай калдык го. Үйүндө отуруп атат, ал жерде шоктонуп турат да. Ошон үчүн сен шоктонбой деп ура берип, балар суицидке барып атты. Жаш балдар го эми аяка барбайт. Эми ушундай болуп туруп ата-энелер мугалимдердин кандай иштегенин, кандай кыйынчылык менен иштегенин ошондон сезсе болот эле. Азыр эми ошо мугалимдерди күнөөлөп атпайм. Негизинен ошол мен айтайын деп кеткеним, мугалимдердин да мээнетин баалаш керек. Дал ушул суроо сиздин пикириңиз. Эмне үчүн жогорку класстары бар, жеке менчик мектептер аз? Бул жерде ошо агай айткандай, мисалы үчүн 20 предмет болуп турган болсо 20 мугалим алыш керек да. Анан кийин бизде бүгүнкү күндө мугалимдер жетишсиз. Өтө жетишсиз. Мисалы үчүн бизде да Ош шаарында Ош педагогикалык университети бар, ОГП. Ал жерден жылына аз дегенде 1000 студент бүтөт болуш керек да. Мен так санын билбейм. Эми элестетиңиз, ал жерден башталгыч класс бүтүп атат, ар бир сабактардан бүтүп атат. Бирок алар бүткөн менен мугалим болуп иштебей атат. Эмне себептен? Себеби мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бардыгыбыз эле көрүп, сезип, туюп атабыз. Мугалимдердин баркын өзүбүз түшүрүп алдык. Анан ким мугалим болуп иштегиси келет? Мисалы үчүн жеке мектептер бар, 11-класска чейин шарт жаратып берели. 11-класска чейин биз Билим берүү министрлигинин программасы менен ушундай мурун кандай шарт кылган болсо, ошол менен көтөрүп, бүтүрүп берели деген шарт кылалы дейт. Бирок мисалы үчүн 5-класска чейин бир стандарт менен окуйт, бир мугалим окутат да 30 балага. Андан кийин бөлүнгөндө мугалимдерди чакырып, жарыя берсең, мугалим жок. Бардыгы өзүнүн кесиби менен иштейт. Даже мамлекеттик мектептердин өзүндө мугалимдер жетишсиз да. Эгер мамлекеттик мектептердин өзүндө мугалим жетишсиз болсо, жеке менчиктерди тим эле койсо болот да. Жеке менчиктерди дагы эгерде бизде чындап мугалимибизди өзүбүз сыйласак, кечээкинтип жок жерден эле мугалимди күнөөлөбөсөк, мугалимдин эмгегин баалай турган болсок, анда башка ошол педагогика факультетин бүтүргөндөр өзүнүн кесиби менен иштемек. Андан сырткары сөзүңүзгө аралчы, бизде түз байланыш бар, түз байланышты кабыл алсак анан айдылайбыз. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Түз байланыштасыз. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Сурооңузду узата берсеңиз болот, эжеке. Алло. Тилекке каршы түз байланыш. Биз суроомун школдордо ошто электронный чип деп атпайбы балдарга? Ошо. Электронный чип дейби? Ошол боюнча жооп берип койсоңуз агай. Эми балдарды каттоо боюнча 2 жыл, 3 жыл болуп калды. Мектептердин оозуна чип коюп, ошого жана карточкасын кирип кетип атканда, анан чыгып кетип атканда отмечать этип чыгарылып, ошонун кайсы бала келбеди, тиякта компьютерге түшүп турат. Ошол эле учурда группага мугалимдер, класс жетекчилери үчүн жеңил болгон да бул. Кайсы окуучу келген жок, ата-энесине билдирип туруш керек. Негизги максат эле ушул. Андан кийин бул чыккан телегөрүүчүбүз кайра байланышка чыгып айтыптыр режиссерлорго. Ушул электронный чипке акча бердик, муну эми дагы берип уланта беребизби деген суроо келет. Эми ошону жылдай регистрация кылып туруш керек да ал чиптичи. Ошон үчүн чип өзгөрүп турат ар жылы. Аны ата-энелер, камкорчулар кеңеши чечет аны. Биздин мектептин мугалимдери
азыр акча кармагандан жалкып калышкан эч ким жолобойт дагы. Ошон үчүн аны ата энелер өздөрү чечиш керек. Эми азыркы мезгилде ата энелердин көпчүлүгү чогулушка келбейт дагы. Ой, мынчадан сурап атат деп эле ызы чуу боло берет, мектептерди күнөөлөй беришет. Мектептерде чогулбайт, ошо камкорчулар кеңеши чечет, ата энелердин чогулушунун арасында чечет. Ошон үчүн ата энелердин чогулушуна толук барып катышып, ошол жердегилер менен кабардар болушса, ушунун бар жогун билмек. Ошон үчүн бул ата эне мектепке барган эмес, ошонун чип жөнүндө түшүнүгү жок. Жеке менчик мектептеги мугалимдер дагы мамлекеттик мектептеги мугалимдердей эле кадимкидей педагогикалык стажы кетеби, социалдык жактан төлөмдөрдү ала алабы, кандай ошол боюнча? Анан айрым бир мелдештерге, олимпиада жана башкаларга катыша алабы? Анан сыйлыктарды дагы ошол мамлекеттик мугалимдердей эле ала алышабы? Мамлекеттик мектепте иштеген мугалимдердей. Жеке менчик мектептердеги мугалимдер деле биздин шаардагы балдарды окутуп атат. Эми бир жагынан алганда ошо мамлекеттик мектептерге жардам берип атат деп эле айтсак болот. Ошол жеке менчик мектептин жетекчилери кандайдыр сунуштар менен ушул мугалим аябай жакшы иштеп атат, ушундай мына отличник балдардын бар жоо классы отличник, мынандай деп мактап бизге сунуш бере турган болсо, шаардык деңгээлде, шаардык билим берүү башкармалыгынын деңгээлинде бардык жанагы ардак грамоталарга, кандайдыр бир наградаларга биз сунушту беребиз. Эгерде шаардыкын ала турган болсо, берип келатабыз. Буга эч кандай тоскоолдук жок. Педагогикалык стажы кетеби? Педагогикалык стажы булардыкы кетет, педагогикалык стажы. Просто алар эгерде пенсионный отчислениясы бар болсо, мамлекеттин эсебинен пенсияга эле чыгат. Бул жерде жеке менчикте ар бир жетекчиге байланыштуу болот, директоруна байланыштуу болот. Ошол жеке менчиктин эгерде ошол жеке менчиктин өзүнүн атын чыгарып, же болбосо ошол мугалимдерин колдоп, сунуш кылып жазып берсе, билим берүү министрлиги тарабынан, шаардык билим берүү тарабынан, мэрия тарабынан ал сыйлыктар берилет. Анан кийин айлык маселеси боюнча, эгерде Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси боюнча иш алып бара турган болсо, анда аларга пенсия кетет. Эгерде жок, биз эми бунун баягы ар бир мугалимдин өзү жок, бунун кереги жок бизге дей турган болсо, анда алар патенттин негизинде же болбосо башка ошол мыйзамга ылайык нерселер менен иш алып барышат. Бул жерде ар бир жеке менчик өзү чечет да, мугалимин стажы кетиш керекпи же кетпеш керекпи. Бирок көбүнчө ошо эмгек кодекси менен иштегендиктен бардыгына эле пенсия кетет. Агай ушул жеке менчик мектептерге мамлекеттик мектептердей эле текшерүүлөр болуп турабы? Алардын билим сапаты боюнча мониторингдери чыгып турабы? Анан кандайдыр бир ата энелер тарабынан же мугалимдер тарабынан арыздаттануулар болсо, ошол мамлекеттик мектептерди карагандай эле караганга мүмкүнчүлүгүңүздөр, укугуңуздар барбы? Жеке менчик мектептер, мамлекеттик мектептер ар чейрек сайын отчет берип, билимдин сапаты боюнча шаардык билим берүү башкармалыгына отчет беришет. Ал эми жеке менчик мектептер жарым жылда бир жолдон отчет беришет. Биз ошо жарым жылдын жыйынтыгы менен алардын билимдеринин деңгээлин, сапатын ошо менен аныктайбыз. Ал эми ошондо бир жылда 2 жолу отчет беришет. Ал эми алардын окуу программанын негизинде окутуп атабы же окутпай атабы, ошо программа боюнча арыздаттануулар болсо, биз барып жеринде чечебиз. Ал эми калган маселелердин бар жогу ошол баласын мектепке берип атканда ата эне менен ошол жанагы неменин жеке менчик мектептин директорунун ортосунда сөзсүз келишимге кол коюлат. Ошол келишим закон болуп эсептелет. Ошол келишимге кол койгондон кийин ошону тиги билим берип аткан мекеме өзүнүн милдеттерин так аткарыш керек. Берки ата эне баласын берип аткан ата эне өзүнүн милдеттерин так аткарыш керек. О жерде укуктары белгиленген. Айрымдар ошону түшүнбөйт да кол коюп туруп, анан келип туруп, мени мынандай кылып атат деп туруп арыздана беришет. Жеке менчик мектептин директору бизге уставын көргөзүп коет. Мынанда турат, мага келишимге кол койгон. Эми биз ошон үчүн алардын ички иштерине тереңдеп кире албайбыз. Айгүл эжеке, сизге суроо болсун. Жогоруда да айтып өттүм эле, башталгыч класс кылып эле жеке менчик мектеп ачпастан толук кандуу эле жогорку билим берүүчү дагы, орто билим берүүчү дагы мектеп ачса болобу? Ушул нерсеге чек коюп, жалпы ушул 11-класска чейин бүтүрө турган мектептерди ачканга болобу? Болот, албетте, эмнеге болбосун. Эгерде мугалим жетиштүү боло турган болсо, ошол ачып жатканда эле башталгыч класстарга чек коюп,
койсо болобу? Бул Башталгыч класс эмес жерде деп. чек билим берүү министрлиги тарабынан лицензия алып атканда, себеби алардын уруксаты менен лицензия берилип, лицензияда баардыгы каралып туруп анан башталат да, бул нерсе жөндөн эле башталбайт. Анан лицензияны алыштын өзү дагы оор. Лицензияда, уставда баардыгын киргизип көрсөтүшөт. Ошол жерде баардыгы эле мүмкүн болушунча кененирээк форматта киргизишет. 11 класска чейин эле кылалы деп аракеттенишет. Бирок жогоруда айткандай эле кадр маселеси дагы деле болсо оор да. Мисалы үчүн биз аракет кылганбыз 11 класска чейин кылып ачып, ошондой бир мектептерди ачалы деп бир канча тааныштар аракет кылышкан. Бирок тилекке каршы ошол эле химиядан, ошол эле биологиядан жогорку класска келгенде кадр маселеси оор. Эгерде биз өзүбүз мугалимдердин кадыр баркын көтөрө алып, аларды да түшүнүп, аларга дагы ошол билим берүү мыйзамында жазылган 53-пунктта беренеде жазылгандай мугалим менен тыгыз иш алып барып, чогулуштарга катышып, камкорчулар кеңеши деген бар мектептечи, алар менен тыгыз иштешип, ушундай бир мындай жакын боло турган болсок, анда мугалимдер саны көбөйсө, алар кадр маселеси чечиле турган болсо, ар бир көп эле жеке менчик 11 класска чейин окутат болуш керек. Биздин убактыбыз чектелип баратат, ошондуктан сиздерге эркин микрофон сунайын. Жалпы ушул коомчулукка, педагогикалык жааматка, бизди көрүп жаткан ата-энелерге жеке менчик жана мамлекеттик менчиктердин ушул маалыматтардан кийин эмнелерди билиши керек, кеңеш тууралуу өзүңүздөрдүн кыска нуска кеңестерди айтып өтсөңүз. Урматтуу ата-энелер, мен негизги кайрылып кете турганым ошол мектеп менен тыгыз байланышты иштеп, бир эле балаңыздардын тарабын албай, жалпы педагогикалык жамааттындагы ой пикирин тең бөлүшүп, ошолор менен кызматташтыкта иш алып барсаңыздар, мектептеги сапаттуу билим берүүгө баардык мугалимдер аракетти көрүшөт. Себеби мугалимдер эч качан сен жаман бол деп аларды катуу айтпайт. Сен жакшы бол, тартиптүү бол деген гана сөз үчүн мугалимдер азыр жабыр тартып атат. Ушуну терең түшүнүп койсоңуздар. Мен жалпы коомчулукка кайрылат элем. Бул жерде ата-эне болобу, Кыргыз Республикасынын жараны болобу, же болбосо жөнөкөй чабан болобу, же жалпы эле Кыргыз Республикасынын жарандарына кайрылат элем. Билим берүү тармагына салым кошууга аракет кылыңыздар. Балдарыңыздар менен тыгыз анын тапшырмасын аткарып, мугалимге колуна кол, бутуна бут болуңуздар. Эгер мектептен ремонт иштерини сурай турган болсо, чогуу барып ремонт кылышыңыздар. Себеби мугалимдер жайы кышы өздөрү ремонт кылышат. Аларды дагы жакшы түшүнүп, мүмкүн болушунча барып, ата-энелер чогулушуна барып, камкорчулар кеңешине мүчө болуп, ал жердеги маселелерди чечип, керек болсо мамлекеттик мектептерге жеке курстарды өзүңүздөр директор менен камкорчулар кеңеши менен келишип ачсаңыздар болот. Мындайча айтканда баардыгыңыздарга кайрылат элем. Билим берүү тармагына салым кошуп, ошол эле учурда мектеп менен, директор менен, мугалим менен тыгыз иш алып барып, алардын эмгегин бааласаңыздар. Сиздерди убактыңыздарды бөлүп, жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө жакшы бир маалыматтарды бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Бектурсун Көкөнов, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын баш кадиси жана ошондой эле Айгүл Атабекова, Академия Роста интеллектуалдык өнүктүрүү борборунун Ош облусу боюнча жетекчилери болуп өттү. Албетте жогоруда айтылып өткөндөй, балага бир гана билим бербестен ага тарбия берүү дагы абзел экен. Ошондуктан балага билим берүүдө сөзсүз түрдө үйдө ата-энелер жана мектепте педагогикалык жамаат тарбияны дагы кошо бериши керек экендигин бүгүнкү көрсөтүүдөн жеке мен өзүм ушундай пикирде түшүнө алдым. Албетте үйдө баланы караңыздар, аны менен бирге окуңуздар жана жакшы сүйлөшүңүздөр деген тилекти айтуу менен мен сиздер менен коштошомун. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.